Туугандар, ассаламу алейкум. Могу метро Юго-Западныйда жашаган таксисттер, айдоочулар кулак салып угуп турсаңар, силерге жакшы бир өтө важный информация бар, туугандар. Академика Анохинадагы детейлинг, СТО, химичистка, полировка, тонировка, обклейка, расклейкасы бар СТОну силерге көрсөтө кетейин. Макс деген бала бар эле, мурун башка жерде да бир точкасы бар эле, туугандар. Химчисткасы таксисттерге болгону 4000 рубль, туугандар. Полностью химчисткасы машиненичи. Адресин, телефон номерин жазып коём. Мынакей келгенде эле могул знакты көрөсүңөр. Ушу менен ылдый көздөп түшүп кетет экенбиз машина мененчи. Ичине түшүп туруп, азыр эки подъемниги бар экен. Дагы эмнелерди кылып атат, кандай кылып атат, ичин сиздерге кыска нуска бир сыра көргөзө кетейин. Чтобы силерге дагы түшүнүктүү болуш үчүн, туугандар. Жүргүлө анда. Чогуу кирип күбө бололу. Так, мынакей туугандар, Макстын стоосуна келдик. Воротадан кирип келгенде эле оң жакка бурулганда, туугандар, эки бокс бул жакта немелери бар экен. Бул жакта замена масла, ремонт коробка, мотор, ходовой часть, кыскасы бүт бары ушул жакта калат экен. Эки подъемниги менен. А бул жагында болсо полировка, тонировка, расклейка, обклейка, ошого окшогон бүт жумушту кылат экен, туугандар. Мынакей полировка кылып атышат майбакты, соляристи сону кылып обклейкалап атышат. Тонировкалар, туугандар, бүт түрү менен бар экен. Любой процент, 5%, 10% бүт түрү менен. А бул жакта сону кылып майбакты полировкалап атат. Бааларын бүт ошол көрсөтүлгөн номерлерге чалып, байланышып билсеңиздер болот, туугандар. Обклейкасы канча, расклейкасы канча, полировка, ошоларды бүт чалып билсеңиздер болот, туугандар. Мынакей бул жакта сону кылып соляристи, бамперлерин, брендтерин сону кылып наклейкалап коюшту, туугандар. Адресин айттым, туугандар. Юго-Западта. Телефон номерин, адресин сөз түрдө видеонун астына калтырам. Эки подъемник. Билесиңер, туугандар, бул жерде химчистканын баасы болгону 4000 рубль, туугандар. Билесиздер, Макс биздин таксистерге ушундай поддержка болсун деп химчистканы биздин таксистерге, жерлештерге 4000 рубльдан химчистка кылат. Көрдүңүздөр бокстун состояниясын. Сону ачып коюпту. Кеңири экен бул жак, эки месталуу. И бул жагы. Бул жагында замена масла, бүт майлар түрү менен бар экен, туугандар. И бул жагында основном мотор, коробкаларды ушул жерде кылабыз деп. Бул жерде эмненин моторун чыгарып койгон билбейм, бирок нерсенин моторун чыгарып коюптур. Ушундай, туугандар, көрдүңүздөр. Жыпчылуу, условиялар жакшы. Условиялар, туугандар, бүт бар жогу бар, өздөрүндө. Май десеңерби, запчас десеңерби, бүт бар жогу өздөрүндө бар экен, туугандар. Юго-Западтагы стоону көрдүңөр, туугандар. Ал жерге дагы айта кетейин. Моторист, ходовщик тура эле болобу? Ходовка кылган усталар, анан электриктер керек экен. Эгерде ошондой мастерлер болсо, туугандар, ушул шанстан пайдаланып, барып, ошол жерге ишке кирип иштесеңиздер да болот, туугандар. Бүгүн орозонун 2-күнү болуп калды, туугандар. Баарыңыздардын кирип келген орозо айыңыздар менен грипп болуп калыпмын. Өтө жестко орозо кармап атам, бирок башым катуу ооруп неме болуп атат. Мурдум бүтүп жаман кыйналып атам. Терпима, чыдаса болот. Буюрса бүгүн жума болуп калды күнгө. Деңге чыгайын деп чыга албадым. Машинага отурсам эле мурдум бүтүп, короче, башым ооруп кыйналып атам. Азыр барып американский прическаны барып нормально кылып кичине өзүмө карап чач баштарымды кестирип келейинчи. Прическам өзүмө да жакпай кетти. Акыр күндөр жаман жүдөп кеттим. Иштеп эле нарак берип барып жүрө бердим. Попытка көрөйүн. Ну чё? Как вон прическа? Кыргызча дедим го.
Kırgızça прическаңар жокпу десем. Эме жүргүзбөй элем болсо тамам. Брат, кыргызча только лысый кылабыз дейт го. Чö? Кеттик. Үйгө барып, кичине жуунуп тазаланып көрөйүн келсин. Кичине өзүмө келип алып, пятница ночь иштеп келейин. Вроде прическа нормальная. Немецкий прическа, брат, дейт го. Чиркин дедим. Сен эткесиңе да дедим немецкий, американский дедим. Буйруса жума күнкү ишти баштадык туугандар. Биринчи заказ түштү. Малая бронная дейт. Өлүм кетсин деп, короче, жанагы гибкиге коюп алып 6% дополнительно коюп алып туруп эле. Адресин көрүп иш кылып атам. Хоть аны хоть самозанятый мен деле берет экенсиң ошол 6%. Андан көрө хоть мында болсо хоть адресин көрүнөт экен. Аэропорт нар жак бер жакка барганда жакшы пайдасы тиет. Малая бронная калып. Так, подача 4 мүнөт. Буйруса пачи бар. Мурдум кичине жакшы. Сунупту алдым. Баса мурдуга чачып коюп атам. Все равно кыгылдап сүйлөп атам, маңкаланычы. Ничего. Түшүнөсүңөр деген ойдомун. Туура ойдо. Башымда кичине ооруп атат, но ничего. Терпимо, чыдаса болот. Ушундай тууган. Азмон алып барып жеткирейин, буйруса иште дальше кылабыз бүгүн түнү менен. Пачинди ачтым дегиле. Мындай сюрприздерди көрдүңөр беле? Клиент алып келе жатсам эле жолдо шыны подкачай деп чыгып калды. Кече күнү Реутовго бардым эле. Даңк деп жана суу толуп калган ямаларды кармадым эле. Ошондо бир болсо жаа чекесин бир жерин жыртты же бир нерсе кирип калды да. Пачинди алып келгенде ушундай болгон. Ладно, ничего, азыр барып желдетип көрөйүнчү. Вроде жана эки деп көрсөтүп турат. Шашпай чыгып атат окшойт болсо. Бүгүн неме кылып туруп, желдетип туруп болсо, бүгүнчө иштейбиз дагы. Анан эртең дагы бир алып барып көргөзөм дейм. Менин бир низкий профиль ушундай экен да, бу ит турбайбы. Ким бербейт экен да. Москванын жолдору да өлүп калды да. Вообще биздин Кыргызстандын жолдору, анча-мынча жолдору Москванын жолдорунан жакшы болуп калды окшойт дейм да. Тарака турак бар жогу бүт эле яма. Низкий профилден жөнүнө жанын сууруп атат да. Но ничего, азыр нары бери алып барып желдетели, каратайлы, дальше иштейбиз. Буюрса эл көп сентиде. Элдин бардыгы көчөлөп жүрөт. Погода да мощный болуп атат, эки эшикте 8,5-10 градус жылуу болуп атат. Бүт баары жеңил желпи кийинип алып, ертишип алып, гулять этип жүрүшөт буюрса, ага желдетип алып, таң атыкча ишти кылабыз. Кеттик. Септеп шиномонтаж тап түн жарымда. Шиномонтаж табып, азыр машинени желдетип, кайра жолго аттандым. Саат 12 болуп кетти эле. Антиминте аны издеп желдеткичи элечи. Эми дальше ишти кылайлы. Кыскасы жакшы бир идея келип атат туугандар. Буюрса могул Авитого окшоп туруп бир приложение разрабатывать этип, бир программисттер болсо ошо айтып канча сом деп туруп, ушундай Авитого окшотуп бир бесплатный кылып туруп, ушундай жанагы сатуу жөнүндө бүт буюн тайым телефон бар, башка бар, ошого окшотуп туруп бир приложение чыгарсам кандай дейсиздер туугандар? Бесплатно ушу Авитого окшотуп эле бүт баарын эмне сатам дей турган болсо, бүт баарын киргизе берет. Бесплатно зато Авитодай болуп элечи. Кыргызстан, Москвада, любой жерде иштеп турган эмне дейсиздер? Буюрса, эгерде көпчүлүк макул боло турган болсо, ошол приложение жасатып киргизип койсок, менимче көпчүлүктүн керегине жарабайбы деп атам да. Анан кийин туугандар дагы буюрса 1-2 айдын ичинде мынау жанагы видеону жөн эле көрө бербестен туугандар обязательно подписка болуп, Инстаграмга да жазылгыла. Инстаграмда немесин видеонун астына жазып коем. Буюрса туугандар розыгрыш кылып туугандар машинада ойнотобуз каналда.
Instagram'da buyursa, Instagram'da, YouTube'da болот buyursачы. Обязательно Instagram'da дагы, YouTube'da дагы подписан болушуңар керек туугандар. Где-то кымбат машина эмес, где-то 100 000 чейин машинелерди ойнотом туугандар, сөзсүз. Ошондой. Ошон үчүн сөзсүз түрдө подписка болуп, каналга, Instagram'га комментарий жазып, активно боло бергиле туугандар. Буйруса машинелерди, акчалай сыйлыктарды, телефондорду ойнотобуз. Орустардын блогерлеринен эмнебиз кем турабы туугандар. Ошон үчүн активно болсоңор, мага да пайда, силерге да пайда буйруса, ушундай машинелерди ойнотуп, кичине болсо дагы, жанагындай, кичине болсо дагы элге мындай интересныйраак кылалы деп атабыз каналды туугандар. Ошондой. Азыр клиентиме келип алдым. Центрге bir заказ алдым азыр. Так, экинчи заказды алып келдим туугандар. 40 минут дегенде, 2 точка менен. Ну-ка. 40 минутта 1561 рубль болду. Чото. Мурун экономда иштегенде, экинчи адресин кошкондо, поездка башталганда. Неме кылчу эле да? Так, мындай вокзал жакта ойнунда туруп турайынчы, кичине заказ берип калышчу. Мунаке буйруса. Шыңгыр деп үчүнчү заказды алдым. Каширское шоссе дейт. Кайсы вокзалдан алдым? Ленинградский вокзалдан Каширское шоссеге алдым. 21 километр, 25 минут дейт. Музыканы коюп алып туруп. Монте-Карлону коюп алып туруп, жеткизип келейин Каширское шоссеге. Канча бир? Үчүнчү заказды бир 10 минутта күттүм окшойт вокзалдын астында. Кеттик мынаке вокзалга келип бардык. Ярославский, Маркинский, Ленинградский. Короче, gördüңөрбү? Водитель за рулем. Такси эмес окшойт. За рулем, короче, эс болуп калган, отключ көрүп калган, машинаны силкилдетип, такылдатып коюп отурат. Шылкыйган бойдон рулга жатып калыптыр. Такси эмес экен. Опасно. Качан өлүп калышыңды билбейсиң. Анан за рулем кетип атып эле тынчып калып атышат. Кудай сактай көрөй, тият болойлу. Спасибо. Дим, иди сядь с той стороны. Тут неудобно. Вот Катя, а? Что? Конечно, чё? Да чё, конечно. Да понятно. Держи свой компьютер. Едем в Красногорск, да? Да. Хорошо. Музыка будет слушать или радио? Да хотелось бы. Красногорск'a çıkıp geldim. Tak 32 minutта. 1659 rubl oldu. 32 kilometre yürüdüm 36 minutta. Поверните налево, а затем поверните налево. Короче уже iyi bas koydum bunu ya. Aynen bas koydum. Uykum gelip olmaya kaldım уже. Так, saat 4 olup kalıptır. Hazır уже. Oğuz cevap olup kalıptır. İşte çay pay sopu içip alıp Oğuz cevap. Давно demedim. Машинада көп жүрүп келем. Бүгүн көп жүрүп койдум бу же көптөн бери ночь тебегенге окшойт чамды. Көптөн бери ночь тейле келем. Ошо койкум келип атат окшойт.
жанагынтип машинада уктаганды дагы сагынып каласың кээдечи. Таксисттер жанагы жүрүп кээде ушундай жанагы көзүң илмиреп жанагы уйкуга кете баштаганда машинада уктаганда өзүнчө бир кайф да. Ушинтип бүчүрөйгөн бойдон машина эме сидениясына жатып ошол бойдон уктасаң жаза уйкуң келгендечи. Вообще чёткий уктайсың да. 2 саат уктаганда эле мощный болуп уйкуң келип калат. Так, канчага иштеп койдум я? Кыйратып деле иштебей тамак туруп күндөр туугандар ушу. Ооз ачып, ооз жабарга чейин иштеп. Так. 3,5 миң, 1,5 миң. Ушунда канча болуп калат? Где-то 5 миң. 5 миңге иштептим да. 4 6 заказ. Жана кечинде чыгып антиминтип уже саат 4кө чейин 5 миңге иштептим. Канча комиссия болуп калат мен? 1700, буякта 800, 2,5 миң комиссия болуп коюпмун уже. Аудио книгалар бар го туугандар. Мынау Саид Мурат Давлатов дегенденчи стратегия мышления богатых и бедных людей деген 7 сааттык 7 саат 14 мүнөттүк аудио книгасы бар да туугандар. Эми жанагы ким кааласа, эгерде мындай кичине ой пикириңерди, көз карашыңарды, ошого окшогон нерсеңерди кичине өзгөрткүңөр келсе, ушул 7 сааттык китебин, аудио китебин туугандар. Наушникти салып алып, машинада бекер жүргөнчө ушул китепти угуп койсоңор туугандар. Өтө керектүү нерселер. Чагылдырылган, өтө пайдалуу. Анан кийин адам баласына биз мынтип качан гана мээни иштетип бир китеп окуп же бир нерсе кылмайынча адамдын мындай мээси включать этпейт экен да. Жанагы нейтралкада эле жүрө берет экенбиз да, же нары болбой, же бери болбой эле автоматически эле бар жокту же башкарып билип калгансың, баскан турганды билип калгансың, ошол бойдон жүрө берет экен. А качан уже китеп окуп бир нерсе кыла баштаганда уже мээ кадимкидей иштеп, башың төз кызып кетет, бирдекелерди ойлонуп, эмне бизнес кылсам экен, эмне кылсам экен, эртеңдөө ишим бар эле, аны кылсам, мындай кылсам деп уже автоматически уже бияктан китеп мотивация бере баштайт, идеяларды ойгото баштайт, анан өзүнүн өзүнчө ичиңен жанагынтип өзүңө идеялар келе баштайт экен да туугандар. Ар кандай советтерди берет, эмнеден башташ керек, эмнени кылыш керек. Эгерде ошол жөнүндө кызыккандар болсо туугандар, ушул китепти дагы бир угуп койсоңор, өтө керектүү нерсе. Колдон келишинче ошол китептерди көп окуп, мышленияны, ой жүгүртүү, ушул окшогон мотивационный нерселерди көрсөк, буюрса идеялар келгенде ушуларды ишке ашыра билип, аракет кылып неме кылсак, буюрса биздин Кыргызстан, кыргыз эли тез эле өнүксөк болот. Просто мындай кичине айткан нерсени туура кабыл алып, деп коюштун ордуна биздикилер мындай жанагы чукулап эле ошо негатив жагын табып эле анан антип калсын, анан мынтип калсын да деп эле шатыратып комментарий жазып не за что убактыбызды кетирет экенбиз да. Айта кетчү, ошол Инстаграмга, Ютубка каттала бергиле туугандар. Бүт могу болуп аткан новостилерден, эмне кылып атам, кантип ушулардан бүт буюрса кабардар болуп турасыңар. Буюрса телефон розыгрыш, машина розыгрыш кылып берем буюрсачы туугандар. 1-2 айдын ичинде буюрса сонун видеолорду тартып, аракет кылып, пландар өтө жакшы. Өзүм аракет кылып, эч кимден болбогон үчүн реализовать этиш мен үчүн кыйын болуп атат, бирок буюрса реализовать этем туугандар. Ушундай ийгилик барыңыздарга, жалаң гана жакшы күндөргө көрүшөлү. Туткан орозоңуздар баарыңыздарды кабыл болсун туугандар. Буюрса жалаң гана жакшылыкта жүрө берели. Кеттигенде туугандар дальше тайгелер токтотуп алып коюрду. Матиз барбы, такси барбы, токтотуп алып. Ийгилик барыңыздар.